мен айтайын, қалпақ қырғызда тартуға керек жүрмейді. Екі ғана ұшырда тарту. Екі ұшырда. Адам бийлікке келгенде, елдің қызматына келді деген түсінікменен, башыңдан қалпағың түспесін деген сөз, жеке кеп башыңдан дағы биік нәрсе бар, ошоны ұмытпа деген. Мекенің анан елің деп башына қалпақ дейді. Bir тарту ошол үчүн бийликке. Экинчи тарту элчилерге. Же элдин өкүлү катары, элдин атынан бир башка бир иштерге барганда, ошондо дагы тарту. Башына қалпақ түспесин. Элдин өкүлү катары. Эмне маселе болбосун, эл менен жердин кызыкчылыгын корго деген. Башыңдан да өйдө турган бийик нерсе бар деген. Калган учурда аны тартуу белек катары берчү эмес, куда болобу эмес болсо да. Кулдук уруп барып, кулда болуп калсаң да. Баш кийим тартууга тебет элдин. Ушунчалык эле сыйлагың келип атабы? Сусар тебет тартуу белек. Сыйлагың келсе, калпакты бер. Чоңдаса? Чепелдикти кой. Өзгө да бербейт. Ар ким өзүнө тигип алат, сатып алат, башка маселе. Бирок тартуу белекте жүрбөйт калпак. Жүргөн эмес. Азыр баарын эле. Азыр кыз киши да кийип калды калпак. Өткөндө дагы бирөөлөр чыгарып атат, илгертен бери аялдар кийчүдө. Бир-эки сүрөт таап алышты, Кытайдын булактарынан тартылган. Эми мындай акылга сыйбаган иштер да болуп кетип атат да кээде. Калпак бул логикасы бар. Мекен менен элдин символу. Эл менен жер. Қалпағың башында түшпесін деген сөз, сенің ой санаңдан мекен менен жерге болған мамиле андан артық ештеңе жоқ. Ошону гана ойло деген. Анан мекенди жерди коргоо, мекенге жерге кызмат кылуу, мекенге элге кызмат кылуу. Бул эркек кишиге таандык жүк. Жүк деп болуп билдет. Аял кишиге андай жүктү арттырбайт. Муну быра көрбөй кыздарга кийгизбей коелучу деген сөз эмес. Кыздар деген ала тогу тиешеси жок деген сөз эмес. Бул ошол жүктү аял киши көтөрбөсүн деген мааниде кийгизчү эмес. Аны тыюу деп да айтылчу эмес, мындай эле түшүнүктүү болчу. Бүгүн айтыш керек болду. Бүгүн жаңы тыюу катары киришсек болот. Калпакты кыз киши кийбейт, анан калпакты деле тартууга бербеш керек. Эки гана учур тартуу. Бийликке келген адамга, анан өкүлгө. Эл өкүлү катары. Так, баш кийимди эч кимге бербеди. Кийилген баш кийим. Суроо. Биз дайыма жакшы ойлойбуз, жаманы да кетет. Санаа тарткан, көйгөйдөн башы чыкпаган адамдын баш кийимин бирөө кийсе, ошол жүктү тартып аласың. Башта бир гана жакшылык эмес. Башта көп нерсе бар. Башына жазыктыр деп коет. Башына бүтүштү деген сөз бар го. Демек, башка көп нерсе чечилет. Адамдын тагдыры башына. Ошол санаасы түйшүгү жакшысы жаманы бар ошону. Ошон үчүн баш кийимди өзүң кийип жүргөн баш кийимди өзүң бербе. Экинчиден башканыкын да сен албай. Экинчи маселе. Бир туугандар ата баласы, небереси кете берет. Себеп тукум бир, түйшүгү баары бир. Бир туугандар айтып атпаймынбы? Бир тууган, ага эне, ата бала, небере дегендечи. Ошол эле да баш кийим да. Ошол эле айтып атпаймынбы? Мен эркекти мисал келтирип атам, аял затында деле ошондой таам. Эжеси, апасы, энеси, кызы дегенде кете. Башкага бербе. Сени жакшы нерсең болуп кетпесин десең, сен бербе. Башкадан бирөөнү бир нерсе балет кура албай десең, башканыкын кий. Болду ошол. Кээде биз буюмга кызыгабыз, сол экен депчи. Жок, маселе буюмда эмес. Маселе анын башкада да. Ошол эмне башты калкалап жүрөт? Бактылуу башты калкаласа, анда кутка толгон баш кийим болуп калат. Мен мындай салыштырмалуу тамашага болуп айтып атам да. Санага баткан көйгөйдөн чыкпаган башты калкалаган баш кийим андан алыс болот. Мен түшүнүктүү айтып атам да. Баш кийимди эмне кылат кыздар? Кийилбеген баш кийим. Өтпөй болот. Кичинекей балдардыкы берилет. Себеби алар наристе. Негизи. Бирок, эми баягы азыркы мезгилде көбөйүп калды. Оорулуу балдардан албайт.
Кандай мааниде? Жок, эми мындай кайра эле ошол. Жана жакындарына, бир туугандардын балдарына берсеңер болот. Башка бөлөккө берүү негизи баш кийимге бербей эле коюш керек. Башка кийимди деле алып кийсе болот, бирок баш кийимди ошондой тыйгуу болот да. Баш кийимди негизи тыгат. Өтө эле салса болот, же өз баласына кандай кылып, аябай кымбат кийим болсо. Чоңойгондо балаңа кийгизе эле. Андайларын ташап берсеңер. Кийсе. Улуулардын алды кесе өттү. Бул түшүнүктүү болуш керек, Кыргызда бир эң сонун салт бар, жол улуулук деген философия деп да коебуз, ар бирөөнүн өзүнүн жолу. Улуу адамдын жолун кесип өткө дегенде эме бул сый, урмат. Ар адамдын же ар нерсенин, ар адамдын деп койчу, өзүнүн жолу бар, өзүнүн орду бар. Кандай болбосун, ошо улуулугуна карата. Анан улуулар дегендечи бул жерде түп маанинде жаш улуу эмес, жол улуу деген. Куда болсо Куданын алдында. Кызматта болсоң, анда ал жолу болот. Тууганчылыкта болсо, анда ошол жолу болот. Тең туштар, достор болсо, анда жашоо бар. Ошол жол. Дейке. Бул эми түшүнүктүү болсо, эркектин жолун аял кесип. Мына ушул нерсе дагы мурда көп айтылчу, азыр аралашып эле калдык го азыр. Тең укуктуу болуп калдык го биз. Гендерибиздин экинчи байлыгыбыз болуп калды. Эми жаман көрбөй эле аял жатты. Илгеркилер биздин бабалар ошондой болчу. Жаш улуу байбиче болсо дагы туурасынан жолдо жаш бала, эркек бала өтүп баратса да кесип өтчүмүз. Эркектин жолу улуу деп эркекти сыйлайт. Бул жерде мисалы эми кишинеке болот, түшүнөбү, түшүнбөбү маселе анда эмес. Негизи эле эркек затына болгон аял затынын урмат сыйы ошондо. Себеби эмне үчүн эркекке жол биринчи берилет? Аял заты тараптан. Кыргыздын түшүнүгүндө эркек киши коргоочу, табышкер бардык маселени аялды аяктап коет. Демек алардын жолу. Бардык жоопкерчилик маселе аларда. Анан кандай иш кадам болбосун, бул жерде жөнөкөй эле түшүнүктүү, басып баратат жолдо. Анан түз маанинде анын жолун кароого кесип деген маанид эмес. Бардык жагынан чечим кабыл алабыз. Сөз сүйлөйбү. Эмне болбосун, жоопкерчилик маселе келгенде жол анык эркек. Аял зат ошону сыйлап, эч качан аны менен талашпайт. Мекенди коргоо келген. Жол эркек. Аял заты талашпайт. Түйшүк тартуу жагынан, камкор болуу жагынан, табышкер болуу жагынан жол эркек талашпайт. Ушул мааниде айткым келип атат. Бул дагы бир урмат сый биринчи, экинчиден ошол жүк артуу. Аял затына артыкча жүк артуунун кажети жок. Табиятынан эле жүгү толтур аял. Өзөр билет, анан эркектин жүгүн талашат. Тамаша, мени урушуп атат деп жаман көрбөйлү. Дейге. Жаманчылыкта табагы мерди. Өткөндө табагы мерди деп айттым эле. Өткөндө өрүм деген темада табагы мерди. Бул жана ортодо табакта зет туралат, баары жеп, анан табак түп калат, ушуну баса келип коюш керек. Аны мурда айтылчу эмес, азыр айтыш керек го. Ортодогу табак түптү калтырыш керек. Түгөтө жебеле. Конок тостогорда, эми конок тостогор айта албайсың да үй ээси. Конокко барганда кандай ачка болуп атса, тигил өзөңөр үзүлүп атса дагы мындай кыйыш керек да. Табак түп калыш керек. Табак түп калыш керек деген сөз ортодогу табакта негизги тамак эмне? Турган эт болсо, ошону жалмап тактаза кылып сыйпалап жеп кетпөйлө. Кафеде түшүп сатып аласың да жейсиң. А мындай үйдө, тойдо калтырыш керек. Анан ошол ортодогу табак түптү эмелеп ичүүсү. Өткөндө айтканбыз, жаманчылыкта эмелеп. Эмне үчүн? Кандай? Кандай калтырып атпайбы десе? Имербе деп атат. Имери деген түшүнүп атасыздар, жанагы ортодогу даамды, ошо турган этти табактан ортого чогултуп, имери, чогултуп, ооз сыйпоо ичүүсү. Ошону табак имери дейт. Бул кыргыздын жакшы ырымы. Жаманчылыкта эмери. Бул тыюу. Жаманчылыктан түшүнүп атасыздар, өлгөндө ашта жана башка. Эмне үчүн эмери? Кандай?
ошол эмнелүү максаты эмне эле төңкөрүлдү. Кичүүсү ушундай улуу адамдар менен ырыскылаш, даамдаш, сабакташ бололу деген ырым эмес беле. Чоо бололу, бир бололу деген. А жаманчылыкта кезикпей эле коет. Жаманчылыкта ырыскылаш болбой эле коет. Тыюусу ошо. Жаманчылык менен чогулбайлы деген нерсе да. Кийинкиси. Баланын кийимин айга көрсөтпөйт. Муну мурункулар аябай талап кылчу, азыркы келиндер угабы укпайбы, же кайненелер айтпайбы, бул да чоң суроо. Эмне үчүн баланын кийимин айга көрсөтпөйт? Эмне болот көрсөтсө? Жаман болот. Тапартасыздар го я. Эмне болот айга көрсөтсө? Деп айтчу. Ой, жин шайтан коочу. Мында караса, ай жаман эмес. Айга байланыштуу биздин адам ысымдарын карагыла, өзбекче аял заты. Бүт эле айда. Кыргыздын экинин бири ай. Айты бу толтурат ай, гүл, ай жан деген. Я. Азайт айтпайбы? Жин шайтан деп атсаган азайт алды. Ай жакшы, жаман эмес. Бирок айга көрсөтпө баланы. Бул жерде толук жазылбай калды. Тили чыгалек баланы. Тили чыгалек баланы кийимин айга көрсөтпөйт. Мен ошону эместеп кеттим да. Тили чыгалек баланы кийимин айга көрсөтпөйт. Эмне сыр бар? Бала десе 18 деле бала да, мен үчүн мисалы 20дагы балам деле бала мен үчүн. Туура эмес кишин албагылы. Тили чыгалек баланын кийимин айга көрсөтпөйт. Келиндер кийимин жуйт дагы анан жаят тышка жаят. Анан күн батарда ай чыгып калса, көрүнүп калса болду. Суу болсо да, кургайлык болсо да жыйнап койду. Айга көрсөтпөйт. Мурункулардан айга уктабайт. Айдын тазалоочу чоң касиети бар. Айдын дегенде кандай дейт? Айдын өзүндө эч жаманчылык жок, ай жакшы. Маселе ай күндүн нурун чагылыштырат. Түнкү ай бул жердин аркы бетиндеги күндүн нурун бизге түн болгон жак бетке күндүн нурун чагылыштырып берип атат. Болгон иши, кызматы айда. Анан ал үчүн биз айды жаман көрбөйбүз. Күндүн нурунда маселе. Түнкү нур жерге тийгенде, айдан чагылышып тийгенде, мына ошондо бир нерсе бар. Эмне бар? Ал жерде зыяндуу, зыяндуу деп кандай десем, күндүн нуру негизинде мындай. Biz gündüz nurundan korkmayız, güngo giyiyoruz. Bırak yedi giyip geçsek de canım. Gündüz dağı gündüz nurunun gündüz ziyan nurlarında koyup, fototurgan nerse var. Gündüz biyolojik prosesi, fotosintez mesela, ösümlüklerden bayağı gömür kışkıl gazını özüne singirip, ana kışkıl tekti böyle çıgarat dağı, azot çok katmarga düşer, tügülöçte bir iliyet tartip жүрөт. Havadan bir proses жүрөt dağı, hava katmarları iliyetli tartipte özünün bir katmar болуп, мындай күндүн нуруна табигый систем түзүлөт дагы. Күндүн зыяндуу нурлары ошол катмарлардан өтпөй, денеге тийгенде пайдалуусу тиет да, зыяндуусу тийет. Күндүз күн батты, фотосинтез токойт. Түнкүсүн эмне болот? Түнкүсү фотосинтез процесс жүрбөйт, аба катмарларында жана процесс токтойт дагы, аба катмарлары аралашат, же болбосо бир жери суюк болот, бир жери бошоп калат. Ай аркылуу күндүн нуру тиешип өтөт дагы, зыяндуу нуру тиет. Ошондой бир өзгөчөлүк бар. Ошон үчүн түнкүсүн талаада уктап калып айтып калып турганда баш ооруп калып жин болуп калып деген сөз эң баягы тамаша болсо да айтылган да. Жин болбосо да бирок баш ооруйт. Баш ооруйт. Болбоду дегенде бир күн ооруйт да, кадимкидей. Зыяндуу нуру бар. Кичинекей бала көтөрө албай катып ооруп калат. Эгер айга уктап калса. Ошон үчүн ай тийбесинде видео барда жагат койсоңуз, же жакпайсыңыз. Жап калат, бул жаман. Чындап. Ошондой бир таасири бар. Жанагы баштан суу тегеретти деген ифадаттарды сөз кылдык беле. Идишти көмкөрөт коюп, анан 3 күн өткөнү айдын нуру тийсин деген сөз. Үйдүн ичинде көмкөрсөңөр, же бастырманын астында көмкөрсөңөр, ал иштейбейт. Ошон үчүн ачык асман алдында туруш керек идиш. Сыртта. Ошондой талап. Ошол айдын нуру ошол нерсени куйкалайт деп коелучу мындай. Нур жаман нерсени өрттөйт. Тили чыгалек баланын кийимине, бала үйдө кийимде эмне деп суроо жаралышы. Эмне үчүн айга көрсөтөт?
Анчи тили чыга элек бала. Тили чыгып калгандан кийин эмне? Чыга. Жок, баланы айта албайт деген эмес. Тили чыга элек бала деген кандай бала? Баса элек. Мына бул жерде физиологиялык. Тил адамда 1 жаш, 1,5 жаш турганда чыкты. Азыркылар 3 чейин чыкпайт ба? Эми ал башка маселе. Негизи 1,5 жашта баланын тили чыгабы? Мындай, классика. Чыгат. Ошол куракта бала басып да калат. 1 жаштан баса баштайт, 1,5 жашта сүйлөй баштайт. Анан ошол тили чыга элек бала деген сөз кыргыздар бир нерсени айтты. Бул демек баса элек бала. Белин кармай элек деген бала. Өзүнүн дене боюна өзү ээ боло элек деген сөз. Demek bala көп нерсеге göz каранды же муктаж. Кароого муктаж. Коргоого муктаж. Өзүнүн дене боюн кармай элек, билесизби? А өз дене боюн кармап калса, сүйлөп кайса, оюн айтса, талабын айтса, демек ал өз алдынча деген. Ошол тили чыга элек баланын кийимин айга көрсөтпө деген, ошол тили чыга элек баланын негизги коргоочу күчү анын кийими. Көзсөздөн дагы тиңден да bundan да себеп башка таянары бар дегенде. Ошол кийимине баланын ошол тили чыга элек баланын негизги кубаты күчү, азыркы тилден айтканда энергиясы кийими менен симметрия бир эле да, жаны бир деген. Эми жаны деп эле койчу. Негизги таянар күчү ошол кийими болуп калат. Баланын кийими аябай жакшы станок койсоңуз, ошол эмчектен баланын. Анан ошол айга тийип калса, ошондой баланы коргоочу өзүнүн денесинен чыккан кубаты кийимине десеңер, ошондун кылкалап жок болот да, алсыздап деген түшүнүк. Ошон үчүн тили чыга элек баланын кийимин жууганда сууга, самынга кетти. Ай, жанагы берги көзгө көрүнбөгөн материалдык эмес күчүн. Мисалы, адам өлгөндө сүйөктү 3 күн кармай атпайбызбы? Анан барып жерге коюп келгенден кийин ошол сүйөк ордуктун табып коет, из. Ошону сөзсүз түрдө 3 күнгө илип коебуз. Бир жумага да элек. Ай көрсүн. Айга күйдү. Ошол нерсени ай, мисалы, денеден чыккан уулуу зат жана башка, анан негизинде адамдын өлүмүнө байланыштуу эмне туура нерсе бар, ошол ай кылкалап жок. Анан ал оокатты кайра пайдалана берет. А болбосо ар бир учурда өзүнчө буюм тайындардын баарын кайра өсөп жок боло берсе, анда болбой калат. Кыйын болуп калат. Так, кийинкиси. Айтыңыз. Тыюу. Билелек деп кайсы мезгилде айтып атабыз? Кайсы мезгилде билелек элек деген экен? Жоғымызда эки вариант. Менин түшүнүгүмдө. Биринчиден, табиятты ааламдын сырын көп кылымдан бери тааныйт биздин ата. Буга чейинки лекцияларда көрдүк. Жердин тоголок экени, бүткүн экени, өз оңунда айланганы биздин бабалар бизге белгилүү болгон, илимге белгилүү болгон маалыматка таянганда биздин доорго чейин 2000 жылдан бери, 4000 жылдан бери ошол билим бар. Галилей эмне болду? Биринчиден, экинчиден, бул астрологиялык билимден кабар бар экен. Экинчиден, эми чындап эле азыркыдай лаборатория, микроскоп gibi жабдыктар жок. Илимий. Ооба. Экинчи жолун айтып атам. Биринчиден, астрологиялык билим бар. Бана айттым. Экинчиси, ошол кантип нурун зыяндуу экенин иштегени, мен ушул жакта эки эле нерсени айткым келет. Биринчи вариант, жашоого баам салуу. Жөн эле. Байкоо жүргүзүү. Ушинткенде мындай болуп калды. Антпегенде андай болгон. Бул бир вариант. Бирок бул көп жылды көп кылымды талап кылат. Анан жашоого баам салуу, байкоо жүргүзүү деген да бул жөн эмес. Бул кыра апрелде жашоонун маңызын түшүнгөндөргө бул өтө бай билим болот. Тажрыйбалуу. Бул бир. Экинчи вариант, касиеттин күчү менен билиш мүмкүн.
оуялар болобу же касиетli сынчылар болобу, сынчылык касиет мисалы ошол сыяктуу касиеттер болгон. Ошол эле мисалы касиеттин түрүгө өткөн касиет деген темада айтпадыкпы, чөп чардын жердин суунун касиетин тааныган адамдар касиет бул. Бул адам өзүнүн акылы билими менен жетпейт, бул касиет ага ушул туйдурат, сездирет, ошону пайдаланат, күчүнүн таасирин алат, көрөт, жыйынтык чыгат. Экинчи вариант касиет болушу мүмкүн. Мисалы мен деле өз ойлоп тапкан жокмун таблица. Ошол сыяктуу. Так, кийинкисине кеттик, балды башка чапма. Жаман сүйлөбө, жаман ойлобо. Тигилерин түшүндүргөн эмес. Тигилерди кимге айтасыздар? Билбейм, биринчи осону билейинчи. Анан алардын тарыхын казалы, алардын турмуш жолун көрөлү, анан мүмкүн жооп табылат. Эми мындай жөн эле айтып иштейин го, мен үчүн билбейт. Мындай, мен түшүнүгүмдө адам мен үчүн кайра айтайын. Билимдин башаты булагы бул жаратылыш. Бардык билимдер жаратылыштан. Жаратылышта эмне процесс болбосо ошону көрүп, мыйзамчилендүүлүгүн байкап, кайталанып аткан процесстерди көрүп, ушундан бир нерсени мындай өзүнө өздөштүрүп атып, ошентип атып билимдин баары ушундан чыгат. Ошол эле математика, ошол эле химия, физика бар, философия бар. Билимдин булагы жаратылыш. Маселе жаратылыш менен жуурулушуп, жаратылыштын бир бөлүгү болуп жашап, жаратылыштын тилин түшүнүп жашаган мен ушул билимге ээ болдум. Жаратылышты кор кылып, жаратылышка ээлик кылып, каалагандай калчап, анын убал соолун түшүнбөгөн мен албетте андан алыс. Жооп бердим? Менимче ушул эле болуш керек жооп. Так, малды башка чапма. Кыргыз малды башка чаппайт, бүгүнкү кыргыз чабат. Эмне үчүн чаппаш керек? Жок, түз мааниде ошондо. Түз мааниде. Бирок андай мааниде эмес, башка маанисинде. Малды башка чаппайт. Ал ырыскын чапкан. Малдын дагы туту ырысы башы менен. Ошон үчүн улуу усукан деп туруп, же улуу сый урматтын эң жолу боюнча биринчиси деп туруп, мисалы койдун башын тартып атпайбы, улуу усуканга дегенде, ошол бардык ырыскы мал. Төлү дагы баш менен санайбыз. Анан башты чапсаң, ошол малдын кутун качырасың. Адамга карата деле ошол. Ийсе. Малды тепти. Эми башты чаппа, теппе деген сөз. Малды тепсең, мал бул сенин ырыскың. Малды тепкениң ырыскыңды тепкениңе бар. Ырыскыны тепсең, анда ошол ырыс сага келбейт. Баягы жок, мен айтпай эле койчу. Ийсе. Аттын жалына бутуңду койбо. Жылкы жаныбары кыргыз үчүн өтө жакын, өтө маанилүү, чоң мааниге ээ. Бүгүн биз ошол жылкыны кадырына деп, жылкыны аябай убагы. Мындай коргулап атабыз. Анан мисалы илгеркилер жалына бутун койбо дешти. Жалга кандай мамиле болчу? Жал деген эмне? Эми түшүнүктүү мойнундагы кыл, куйругу, анан жалы кыл. Жылкынын көркү биринчиден. Экинчиден, ошол жал куйругу деп бекеринен мындай чогуу айтылбаса керек. Ошол жалда бир чоң касиет бар. Кыргыздын түшүнүгүндө жал деген түшүнүк бул кайсы бир деңгээлде канат же болбосо бир чоң өзгөчө күчтүү белгилүү. Биеде адамга карата да ошондой сөздөр айтылат. Mesela жалдуу адам. Же адамдын жалы бар экен. Санжырада саяктардын бир чоң түптүү атасы жалдуу каба деген киши болгон. Чоң касиеттүү болгон. Ошондой жалдуу болуп жалдуу дегенде ал мындай көзгө көрүнө турган нерсе. Башынын деп чачынын эң аягында аркасы менен белине чейин кадимгидей мындай майда чачын көрүнүп турат. Кетпейт. Мына ошону жал. Ошол жал чыкса, демек бул адам адамдын сырттаны деп.
чоң касиетке ээ, ал адамды бийиктикке көкөлөтүп учура турган касиетке ээ. Жылкынын да көркү жалында деген сөз ошо жалында бир чоң күчү бар дагы. Баягы ат адамдын канаты деген бекерден салыштырылбайт да ошол сөз бекерден чыгат. Анан ошол жалына жада болсо бутун да койгон эмес экен. Баягы биз элге отургандан ар кандай бир белги бар системасында бутун чыгарып салып атпайбыз, анан бут менен жалга болуп. Ушундай бир жоруктар бар да азыр. Илгеркилер ошондо кыйчуда. Жал ошол жал жылкы жаныбардын касиетине шектелтирет. Жылкынын касиети жалында экен да кыскасы. Ошону сен төбөлөп алба деген сөз. Ийки. Бүлүнгөндөн бүтүрүп алба. Түшүнүктүүбү жаштарга? Бүлүнгөн деген эмне? Бүлдүргү деген эмне? Дароо эле ажырашкан деп. Мындай, бир нерсенин талкаланганы бул бүлүнгөн. Финансылыктан алган бүлүнгөн деп коелу. Мындай түз маани талдалчы. Бир нерсе сынып талкаланганда бул бүлүнгөн. Бүлүнүп кетти. Майда-майда болуп чачырап кетти. Ошондон бүлдүрүк алба деген сөз ошол бир бөлүгүн алба деген сөз. Мисалы, бир идишти сындырсаңар, майда сыныктарга бөлүнөт го. Ошонун сыныгын алба деген сөз түз маани. Түз маанide аны эч ким албайт. Түшүнөбүз, э? Бирок бүгүнкү турмушта, бүгүнкү эмес, илгери деле ошондой болгон. Эми муну мындай философиялык маанисине караганчы, түз мааниде эмес, философиялык маанисинде. Бөлүнгөндөн деп мисалы. Эми айтып калды. Үй бүлө ажырашат. Бүтүн нерсе бүлүнөт. Ошондон бүлдүрүк алба дейт. Ошол үй бүлөгө таандык болгон кайсы бир оокат болсо, жакшы эле оокат. Бузулган эмес. Мисалы, азыркы замандын талабы. Үй бүлөлөр ажырашып сатып атат. Үйү, эмереги, оокатын. Бул кереги. Машинеси. Мүмкүн. Барбы ошондой? Ошону албагы. Себеби ошол үй бүлө ошол буюмдарды эмнеге сатып атат? Бүлүнгөн үчүн, бөлүштүрүш үчүн. Сага көп кетти, мага көп кетти, саталы акчаны тең бөлүшөлү. Мисалга айтканда да, ошонун өзүнүн жолу бар эмес. Бүлдүрүк болот да. Бул силерге жакшылап келбейт. Бул бүлүнүп атат, пайдаланып атат. Чачыраган нерсе, бүлдүрүк алба деген сөз, ушул нерсе ошонун күчүн өзүнө тартып алба деген. Ошон үчүн баягы ырымчыл кыргыздар бир нерсени сатып алып атканда өзгөчө колдонулган буюмдарды сатып алып атканда сурайт, бул эмне сатып атасың? Анан силерге деле кеңешип сурагы. Жашоодо ар кандай болот? Дайыма эле жапжагын нерсени албайсың. Кээде зар болуп бир нерсени муктаж болгондо сатып алганга, бирөөдөн сурап алганга, алганга негизи сатып алуу эмес, деги эле алганга. Бекер эле алчы дейт. Ошол бекер эле алчы деген адам ошол кандай жагдайда? Эгер ал бүлүнгөн жагдайда болсо алба. Силерге керек болгон, зарыл болгон буюм болсо да алба. Себеби ошол нерсе ошол күчтүү өзүңөргө чакырып тартып аласың. Ошону уйта аласың деген. Силерге ошол керекпи? Акыркы ошону билет. Эгерде бир нерсе мындай мааниде да, ошол үй бүлөнү мисалы. Эгер ажырашып атса, демек бул нерсе ошол буюм заттар ошол бүтүн нерсеге буйрубады деген. Бүтүндүктө иштей албайбы? Аны сен алып алсаң, ал сага деле иштебейт. Ал буйрубаган нерсе. Бүтүндүккө буйрубаган нерсе, ал бүлдүрүк бойдон калат. Ошону өзүңө алба дейт. Өзүңдүн бүтүн нерсеңди бүлдүрүп алба. Түшүнүктүү болуш керек, э? Анан бир эле үй бүлө мисалын айтты, болбосо мисалы эми азыркы заманда түшүнүп деле барып атпайбызбы? Жанагы машиненин бир тетиктери бузулганда табылбай калса жаныбыз кайда барабыз? Эркектер. Машиненин тетиктери кайсы жактан сатып алабыз? Эгерде жаңы тетиги жок болсо. Бүлүнгөн жерден барып атабыз. Бүлдүрүктү сатып алабыз. Ушундай эске алсаңыз, колдон келсе албайт. Себеби ал ушул жерден же талкаланып, же бузулуп, же жарабай калып, анан ыдыратып бөлүнүп келип, запчасть болуп келип сатып атат да. Ушунун өзү башы бүтүндүккө буйрубады деген сөз. Анан бүтүндүккө буйрубаган нерсени силер алып эмне аласыңар? Силер анда бүтүн нерсени курай албайсыңар деген. Колдон келсе, аны колдонбоо. Кыргыздын түшүнүгү ушундай болчу. Бүгүн эми кыргыздын баалуулуктарын көп түшүнбөйт, жейип атпайбыз.
Айды qarab dağı tutuşat ba? Kim için? Ne olur? Başına şeytan geletmesin. Tamaşa. Ben açamsa tamaşalap durayım hem alsaktım. Bu yerde aydın nurunun kasiyetinde söz yok. Bayağı soğuk koyup geldiniz. Biraz güldürüp koydu. Bu yerde baktınız. Aydı qarapты. Айды көргенде біз тескеріс. Айды қарағанда не болады? Жүгін önce. Bu seyirma, tacil. Mezgilden ölçöbüne tacil. Ay жаңырғанда bir ayda жасабайды. Ушурмаға бұйырды деп тұрып, бұл белгі қатар. Мезгілді чәлі-чәлі біле отауыз. Ана şu айды қарап тұрып, şu белгіге разымын деп Құдайға тақдырға тacil етеді. Ay бұл жарық белгі. Негізінде. Ананы şu жарық белгіге жөн эле сый урматы ретинде да аны карап анан дарап тушаттым. Сыйлабагандыкка барып атат. Ошон үчүн бул баягы жүрүм турум адетте анан бир табияттын дагы мындай белгилерине, сыр белгилерине күч жана табигый күчтөргө деп коет. Төрт стихия бар деп коет го. От, шамал, от аба, анан жер суу деген. Мына ошонун бир мисалындай. Дейинсе, сууну булгава, дагы дейинсемесең өтө удайлы болуш керек. Сууга түкүрбө, анан сууну сырап бул. Суу өмүр булагы дейбиз. Суу деген бул мындай. Кыргызга сууну түшүнүү кереги жок го, анан сууну сыйлоо, суу, бир эле макалда айтайынчы, кыргызда айтат го. Суу сыйлаган зор болот, суу кордогон кор. Макалда өзү ушинтип айтылган сөз, анан ошондон улам бул эми көбүн эсе баягы өспүрүм балдарга айтылган эле сөз. Сууга түкүрбө, сууну булгава. Анан могу сууну сырап болбо дегенге көбүрөөк токтолгум келип атат. Мен булгава түкүрбөй алып өтө эле жөнөкөй түшүнүк. Сууну сырап болбо. Мен бир мисалды айтайынчы, анан ошондон улам жыйынтык чыгаралы. Азыркы заманда эми баарыбыз мындай заманбап ыңгайлуу шарттарда жашайбыз, айылда отуруп деле ыңгайлуу шарттарды үйгө киргиздик да, сууну түтүк менен киргизип, аристон бар, ысык суу, муздак суу баары бар. Мындай бир көрүнүштү айтайын. Эртең менен ойгондум. Чала уйку көзү суу шалап барып, анан дааратканага барабыз. Жуунабыз. Не кылабыз? Кранда чабабыз. Суу кетти. Анын муздак суундагы жыбуусун ылайыкташтырып, далай суу кетет эле. Анан сууну ачып алып туруп, анан баягы уйкулуу көзүбүз менен эмне издейбиз? Тиш жууган щетканы издейбиз. Аны алабыз, суу кетип атат. Анан жактан тиги пастасын алдык. Кезилеп алдык, салдык, анан тишти жууй баштадык. Бир уртан суу тап, болду чайкап, анан тишти жууп баштадык. Сууга койдук. Туурабы? Бир тишти жуугуча өлчөп көргөнчү бир тиш жатат. Канча суу агат? Ушуну ойлоп көрдүңөрбү? Жолдо мындай сурап. Кимиңиздер ушул жерде отурганда, тиш жууганда оозду чайкаганда эле сууну ачасызбы? Щетканы суулашып эле ачып, анан калганын чыгып. Ой азамат. Калгандарыңарга кулагыңарга коңгура деп коет. Сууну сурап баштайт. Себеби ошол ашып кетсе бир стакандап болчу суу керектеги үчүн. Ишаратка биз чын эле чөкөрдүк, бир чака суу кетти. Bir çaka su, bu bir baktı, bir aylık ömürü. Bir sanı bir günlük oğuz juğun, bir günlük emez, ertemen oğuz juğan gale, oşunca sunu sırap oldu. Bu birinci cana. Ekinci cana, oşol taptaza su, içkenge layıklı su, kayda keteti oşol bir çaka su. Kayda etti? Kanalizasyon, bulgançığa gitti. Demek, hiç faydası yok öyle suunu bulgap saldık. Masele ağlatkan su deli, ağlatmaya verteden geçkele. Depoya olsa, bana kişinin psikologiyası şurada. O bizdeki toğdan ağıp bile kaldı ya. Bari öyle ağıp, bari öyle getirdi. Toğda akkan su başka. Sen mühime tütükmenen gelip, andan arı kayaka git otkan düşün de, al, yarabagan jata getir. Kanalizasyon da getir. Bulgan çıkarı var. Al işte ki yarabagan. Demek taptaza suunu hiç faydasız, jokka çıkarı otur. Oşonun içine bir takanın içine bir sakan su jetişebilir. Masaleni biz bir taka
ысырап болот. Сууга убак. Ысырап кылба, ысырапка катуу ал. Байкасаңар, өтө кыргыздын жашоого баам салган өтө күчтүү болгон жана кайсы бир суроо бербедиби, кантип билет. Баамсыздык деген сөз ушундан да. Жашоо турмушта адам эмнеге кесир кылса, ысырап кылуу бул кесир. Сөзсүз түрдө ошону адам кылат. Сөзсүз. Өзү таппаса тукуму таппайт. Анан өзүңөргө да мындай тапшырма элек иликтеп көргүлөчү. Өз тегереңерде жашооңордо байкалгычы турмушуңарда. Ким кайсы бир адам же өзүңөр же туугандар, жакыныңар, жакшы билген адам. Эмнеге кесир кылса, так ошо кесирдин азабы өзүнүн башына түшкөн да. Сөзсүз түрдө. Бул жашоонун мыйзамы. Сууга кесир кылган. Бул өмүргө кесир. Демек өмүргө кор болот да, же зар болот. Ал сөз ошо бекерден айтылбайт да. Сурагы бар деген сөз, эмне үчүн суунун сурагы бар? Бул сөздүн маанисин чечмеденчи. Бул өтө жакшы сөз. Эмне деген сөз сурагы бар? Жок, сурак. Эмне үчүн сурайт? Эмне үчүн сууга сурак жүрөт? Негизи сурак деген сөз кимге таандык? Ким сурак алат? Жараткан. Жараткан улуу күч сурак алат, Суунун сурагы бар деген, жараткандын сурагы бар деген сөз. Сууга карап. Адамга багыттап айтып аткан сөздүн мааниси мындай. Адамга Кудайда эмне берди? Өмүр берди. Ошол өмүр суу. Жашоону баштап. Демек, башка нерселер деле маанилүү жашоодо, бирок суу бул өмүрдүн башаты, булагы дегенде. Ошол адамга байкайсыздар, суу менен дагы карата кыргыздын мындай сөзү бар. Адамдын өмүрү суу менен ченелет. İçer suu az kalktı деген сөз бар беле. Адамдын өмүрү суунун өлчөмү менен ченелет. Демек, суунун сурагы деген сөз Кудай өмүр берди сага. Ошо бергенин кайда сурап? Сага ыйгарып суу берип атабы? Ошонун сурагын алат. Сен сууга жанагындай ысырап кылсаң, өмүргө ысырап кылып атасың дегенде бар. Өмүр өзүңдү болбосо да, негизи жашоодо башка бирөө ошол сууга зар болуп атса, сен ошону эсептсиз анын кесирин жасайт. Мына ошондой маанилүү сурак. Түшүнүктүү, кесирин жылдырабы? Слайд. Эркектин баш кийимин аял кийди. Бул жанагы нерсе. Эмне болот? Аял киши эркектин баш кийимин кийсе эмне болот? Эркектин жүгүн алат. Суроо? Байкасыздар, суу өмүргө барабар деп атпайсыздар, анан көп эрежелер бар экен, бирок мисалы үчүн абасыз биз жашай албайбыз. Суу менен суусуз бир эки күн жашай алсак, бирок абасыз жашай албайбыз. Ошол сыяктуу эрежелер балким киргизиш керек бизден азыр. Кайда? Смог проблемасы болуп атпайбы? Абаны бузба деген сыяктуу, шишина жаппа деген. Жок, ал боюнча экологдор иштеп атса керек. Биз комиссияга айтып койсок. Жок. Жок, эми ойлончу маселе. Эркектин баш кийимин аял кийбейт дегенчи, мындай. Мен бир мисалды айтайын, анан билбейм, балким мен жаңылып атам, бирок баам салат. 90-жылдар. Улуумун жакшылыгы. 80-дин ортосунан баштап 85-86 жылдары бир мода келди. Тумак обманка кийим. Негизи өмүр бою тумак деген эркектин баш кийими эле, кадимки жакшакай. Анан 85-86 жылдары ошол обманка деген формасы келди, бая кулагы түшпөгөн формасы ошондой. Анан аялдар кие баштады. Массалык. Жеңил экен, жакшы экен, көрүнүшү, ыңгайлуулугу жана башка. Кийди. 5 жыл өтөй союз урады. Маселе аялдар союз уратты дегенден алысың. Мен эле мындай байкоодум. 90-жылы өндүрүш талкаланды, мамлекеттик мүлк жоголду, жоюлду, сатылды, менчикке чыкты, жок болду. Жумуш жок. Эркектер
Bir ele bizim jüyemiz var da biz namusluyuz. Bazarga barmak degендей. Бирок эмне болду? Аялдар шымаланып, эч нерсени карабай, бул жерде намыс, тиги, бул деген маселе жок. Бул жерде аял киши эмне? Үй бүлөнүн жүгүн көтөрөт. Эркектин милдетин аткара баштайт. Шундай туураларды берип тийгейсиңер да. Тамаша болсо, бирок мен айтайын деген илгертен бери ушундай түшүнүк бар да эми. Эркек кишинин баш кийимин аял киши кийбейт, ошол эле убакта аял кишинин эркек кийбейт. Биринин жүгүн алат деген. Эми бул жерде эркектер кийбесе дагы тартып үйдү деген. Тартып үйдү эмес. Аялдар тартып алды. Мен да өзүмдү актайынчы деген. Тамаша. Бирок ким билет, балким ошондой. Бирок көрүнүш бар. Маселе ошо баш кийимде деле эмес. Негизи эле аял заты эркектин жүгүн түшүнүп тартканда аял болбой калат. Ал кишиден аялдыкты күтпөй эле. Башка болуп калды, башка жан болуп калды. Жок түшүгү башка болуп калды. Бул эркек көтөрчү жүк түшүк ошондой эле да. Анан аял киши ошону тартканда анан албетте ошондой көп нерсе көрүлөт. Ошон үчүн үй бүлөлөрдө да түшүнүктөр кагылышуу болуп атат. Кызыкчылык эмес түшүнүктөрдү кагылыш. Эмне үчүн мен сен деген нерсе, мен таап келдим, сен түйлөп эле кой, сен эмне кылдың деп. Ким тапса ошонун акысы бар. Маселе укукта эмес, маселе акыда. Мен таап мен багып атпайм. Мен акым бар, мен чечем дейт аял. Эркектин иши эле. Негизи. Азыр заман бак аял заты ошондой болуп калды го. Жок, макул ошондой. Жок, баары эмес, албетте. Макул. Жок, мен көпчүлүгү мен заман бак деп атам. Заман бак аял заты деп атам. Ал аз көп ал башка маселе. Бардыгы деп айта албайм, албетте. Кийинки слайд. Жактан таянып сүйлөбө. Бул эми адетсиздикке жатат деп айтат. Билесиңерби, эми жанында, колунда алып сүйлөчү депчи. Бизге да мынтип алып, айта бер. Эмне болот? Жак таянып сүйлөсө. Силе багамсызбы? Маданиятка адетке жатпай тура. Бул бир мындай түз көрүнүш. А экинчи мааниси тыюусу бул жакты таянып туруп же жакты таянуунун өзү башыңды көтөрө албай. Эгерде адам башын көтөрө албай калса, аргасыздан жакты таянат. Анан ошону чакырба дегенсиз. Жана бөйрөктү белди таянба дегендей да, жер таянба дегендей. Ошол сыяктуу. Кийинки. Түндүктө аял киши көтөрбөйт. Буну айтканбыз, көп эле айтып атабыз, түшүнүктө бул салт боюнча. Эмне үчүн эркек көтөрөт, анда мына могу. Түндүк көтөрүлгүчөктө аял киши тигилип жаткан үйдүн ичине кирбейт. Ушуну уктуңар беле? Боз үй тигип атканда биринчи сөөгүн тургузат деп коет, тигет деп атат го. Түндүгү көтөрүлдү деген сөз демек сөөгү тургузулду деп. Себеби биринчи керегесин жайып канаттарын бириктирип, ошол таякка анан түндүктү көтөрүп, уктар менен ага сайып, бекитип, баарын сөөгү тургузулду дегенден кийин мына ошол сөөгү тургузулганга чейин аял заты ошо үйдүн ичине кирбейт. Эмне болот? Эркек башына таяк түшөт, эмне болсо, эркексиз да, боло берет дегендей. Жок. Жок, бул жерде башка эмес. Бул жерде үй тургузуу, үй куруу, үйдү тигүү негизи үйгө тиешелүү бир нерсени жаратып салуу, куруу маселеси эркектин жүгү милдети. Аял киши эмне кылат? Бар нерсени көркөмдөйт. Ошон үчүн сөөгө тургузулгандан кийин анан жабуусу башка көркөмдүгүн баарын аял затын иши. Анан кетип баштайт анан. Чии болуп аткан чии анан берги теги. Калган жана кооздук ичин толтуруп бул аял зат. Ошон үчүн бул мындай мааниде. Экинчи маани. Үй тургузуу бул
Qanday desem? Үй бүлө куруу деген. Үй бүлө куруу кимдин милдети? Аял мисалы аял киши кыз киши. Кыз киши деп коюнчу. Мындай жашоодо эми кыргызда ошондой болчу. Азыр билбейм. Турмуш куруш керек деген санаа жок. Турмушту эркек. Кыздын бир гана бак делейт да, турмушка чыкканда. Болду. Бирок турмуш куруп мындай кылам деп түйшүк таппайт. Мен мүмкүн сөйтөм ана багам ана. Жок. Ал түйшүктүн баары эркек. Үй тигип атканда үйдү тигүү бул эркектин милдети. Калганы толтуруу мына аял затын иши. Экинчиси. Камчыны төргөйлү. Камчыга байланыштуу өтө көп нерсе бар. Мен баарын айтпай коеюн, бир эле нерсе. Кандай? Угулбаганда дагы бир. Аны укпаптыр. Негизине төргөйлү дейт. Жок. Камчы деген эмне? Камчы эмне? Бир сөз. Курал. Курал төргөйлү. Ушунун мисалында мен илгеркилер куралды койчу, камчы деп эле койчу, ушунун мисалында мен кененде түшүндүм. Бүгүнкү азыркы заманбап жашоодо байкайсыздар, конокко келсеңер, конокко барганда кээ бир бөлмөлөрдө төрдө, ат бет маңдайда кылычтар билип коет, калкан билип коет, балтасын билип коет, эми баягы этно бөлмө деп коюшат. Салттуу бөлмө деген сөз. Кыргыздын дүйнөсүн көрсөтөбүз деген бир аракет менен, бирок так ошо кыргыздын дүйнөсүн талкалап атат. Төргө курал илинген. Курал бул мактануунун, сыймыктануунун символу, белгиси. Төрдө мактана турган, сен элге сыймык менен көрсөтө турган сенин бир жетишкендик, ийгилигиңди төргө көрсөтөт. Курал бул мактана турган буюм эмес. Комуз дейт. Аспаптар дейт. Китепти койгула. Илим, казына. Мына ошол. Камчы болобу, найза болобу, кылыч болобу, кайда турат ал? Босогодо эр тарапта. Босогого жакын. Анын орду ошол. Кандай? Эмне? Ал эмне? Болот, бирок ал байлыктын, кооздуктун белгиси эмес. Мисалы, үйгө кирсеңер, түлкүнүн терisi билип турат. Эмненин белгиси? Мергенчилик үй дегенде. Эч мергенге тиешеси жок, үйгө кирсеңер эле түлкүнүн терisi билип турат. Экөө. Мына сак, ичет эмне болот? Билгендер айтпагыла. Сиз уккансыздар, э? Макул, сизге суроо. Үйгө кирип бардыңыз, карчыгын терisi билип турат. Эмненин белгиси? Мындай деген бизде азыркы кыргыздар көргөн биз көп нерседен мындай алыстап калдык да билбей калдык. Маселе мааниде да эмес. Билбей калдык. Орунсуз эле колдонобуз көп нерсе. Бүгүн түлкүнүн терисин илсе, мактаныш иретинде дүйнөсүн көрсөтүп, байлыктын көрсөткүч катары илинчү. Бүтүн эле код, дизайн. Илгерки анын баары, илгерки жашоодо салт жүрүп, анын баары орду. Эгерде үйдө бойго жеткен кыз бар болсо, анын башы бош, чечиле элек, демек кудалаша элек, сөйкө салына элек болсо, түлкүнүн терisi. Эгерде балким, бирок түлкүнү да ошентип. Анан мындай, тууган урук болобу, кандай ким болбосун, эгерде мына тааныбаган үй болсо да, келип туруп конок болуп, мейман болуп, түлкүнүн терисин көрсө, демек бойго жеткен, бирок башы бош кыз бар. Бул мындай да, азыркылар кыздар күйөөгө чыга албай, турмуш кура албай, жаман азап чегип атабыз деген көрүнүштөр көп эле. Мен анысын каалбайм, маселе. Илгеркилер деле болгон. Аны ушундай көрүнөт. Илип койгондо бул белги. Кыз бар. Белги да. Я мындай келип алып кеткен бар эмес, негизи эле да, мындай белги.
Анан ошону түшүнөт дагы, ошол үйгө мейман болобу, дос болобу, кудай конок болобу, кирди чыкты, жумуштар менен келди, ошону көзгө илет дагы, анан көрөт үй ээси менен алака мамиле түзүп, эгерде жактырса, жол ачык, келип кудалашууга отурса болот. Эгерде ошондой экинчи кадамга барып кудалашып сөйкө салгандан кийин дагы бир канча убакыттан кийин келип түлкүнүн териси дагы ленип турса, анда мамиле болот. Сөйкө салгандан кийин түлкүнүн терисин алып таштайт. Бүттү. Бул үйдө бош кыз жок. Бош кыз мен башы болду, кыздын барар жери чечилди деген. Ал түлкүнүн терисин алып. Экөө болсо эки кыз бар деген. Түшүндүңбү? Түшүнүктүү да? Маселе карышкыр болсо эмне болот? Дароо түптүз бойдок жигит эмес, жок. Карышкыр бар. Карышкыр деген бул үйдө эрдик кылган жигит бар деген. Эрдик кылган. Жоокерчиликте, чакыр мындай. Жөн эле катардагы эркектин баары жоокер болгон. Бирок эрдик кылган, же баатырдык кылган да саналуу. Ошон карышкырдын терисин койчу. Так, эми камчыны түшүнүктүү да, курал. Курал деген киребеште, эр тарапта, эми салттуу жашоосу боз үй дебесиз. Болбосо, ал мындай. Кандай эмне учур жагдай болбосун, бир кырдаал болсо дагы өтө жеңил, оңой алып тышка чыккан. Даяр болот турган жерде туруш. Көр дейм. Анан бул биринчисин көрүн кайсыз да? Төрдүн орду бул жанагы сыймыктана турган, мактана турган буюмдар, жечкелер, ийгилер болду. Тикет ийгилер, койгула ийгилер дейм. Комуз ийгилер, дагы эмне бар? Толтура нерсе бар, сыймыктана турган. Ошол нерсе. Ийги сайт. Далыңды салба. Далыңды салба түшүнүктүү да, бул жүзүңдү бурба, далыңды салба деген сөз сүйлөшүп атып, эмне болуп, кандай мамиле болбосун, кандай жагдай болбосун, мамилеңди бурба деген сөз. Далыңды салдым деген сөз, мен сени киши катары көрбөйм деген сөз. Жактырбайм же болбосо сен менен эсептешпейм деген сөз. Бул ошол мамилени бузат, же болбосо мамилени бузбаса да, бейтааныш киши болсо делечи, маселе мындай. Жактырбаган кишилер далыңды атайлап коет, түшүнүктүү го. А негизде далыңды салба деген, бейтаныш адамга деле далыңды салба деген сөз, сен аны мындай кемсиздикке берме. Сен мага эч ким эмессиң, мен сага сен менен эсептешпейм, сен ким болсоң ошол бол деген сөз да. Демек кайра эле ошол адамдардын ичиндеги бар, коомдун ички мамилелерин жөнгө салуучу тартипте бул далыңды сал. Ким болбосун, далыңды салба. Баягы бир кинодон деле көп нерсени алса болот да, бир Троя деген кино бар го, билесиңби? Ошондо Троя десене бир бүткүлүү нерсе эстетип деп, бир аз билдирип коеюн да. Мен түшүнбөйм дейм. Ахиллес бар, Гектор бар, үчүнчү ким деп турат турду. Троя десе. Бирок башка мааниде. Ошол кинодо бир мындай жери бар да. Жанагы Гекторду өлтүрүп, Ахиллес сөөгүн алып кетет го, арабасына. Анан атасы Приам дейт. Анан келип баласын сөөгүп турат. Ошол жер аябай мындай оор да. Анан айтат да. Мен сенин балаңдын сөөгүңдү берип туруп, аны баягы сөөгү узатып салтына убакытты тынчтык мезгилинде камсыздап берсем да, сен баары бир мага жоосуң. Ким айтат да? Анан атасы айтып турат. Билем. Жок, азыр эле. Мен сага ошондой уруксат берсем да, сен ушул жерден баарын бүтүргөнгө да, ошондон кийин биз кайра эле жоо болобуз. Кайра эле жоо болобуз. Ошондо сен азыр деле мага жоосуң. Бирок жоолордо да бири-бирин сыйлашса болот. Мына ушул сөз өтө терең сөз да. Анан ушул нерсе көчмөндөрдө да болгон. Кээ салттар бар, жоосу болсо дагы үйүнө кирсек даамат. Ушундай нерселер болгон да. Ал жоолашкан башка маселе, бирок адам катары кээ бир нерселерде мындай салт эреже катары сыйлаган да. Жоосу болсо да. Анан бул жерде далыңды салба деген сөз жоого карата эмес, негизинде адамга болгон мамиле. Кандай учур жагдай ким болбогун, кимге болбосун, далыңды салба, кемсиздик. Өзүңдү кыйын сезбеген мамиле. Туурабы? Жана мисалы үчүн Чыңгыз хандын аты Темүжин эмес беле, атасы Есугей, Темүжин өкө душман болчу да, бирок аны сыйлап баласына душман аты коюп койду. Жок, ал башка го.
Ал ат берүүсүн берүү ал боло эле. Кыргызда деле Коңурбай деген аттар бар, билесиңби? Коңурбай деген ким сүйөт деген, бирок Коңурбай деген аттар бар. Эми ат берүүсүн берүү ал башкарат. Так, бийикисине. Сүйөктүн аркасынан аялдар ээрчип баспайт. Бул баягы сүйөктү узатууда, үйдө сүйөктү чыгарат го, жерге берүүдө эркектер барып сүйөк коет, билесиңби? Ошону негизи аялдар да эмне үчүн? Иә. Dini емес. Бұл dini. Бұл Қырғыздың салты емес, бұл тыйым. Қырғыздың салтына қарата тыйым да. Мындай деген түсінікте адамды бұл жашоого келгени, анан кеткени бұл негизги окуя. Төрөлү, анан өлү. Ошол эки окуяга коелучу, көрүнүшкө каратоого мамиле кыргызда. Төрөлүүгө диндер катышат, жалаң аяк, эркек аралашат. Бүгүн аралашпады, партнерский ровно. Маңдайына туруп алып. Негизи бул эми баары Манаста деле окулуулар, башка жерде де ошо баягы төрөлүү, баланы төрөө деген сөз бул аял заты. Бул дүйнөгө адамды тосуп алуу бул аял затына жүктөгөн. Аял затынын табияты ошо. Эркек зат адамды узатууда, бул дүйнөдө коштошуп атканда ошол оор жүк. Баш кошулган бул жакшы нерсе да, кубанычтуу нерсе да. Кийинип атканда бул өтө оор жүк. Ошол оор жүктү аял затына артып. Ошол жана психологический травма тиңдей мындай эми эркектерде травма бар. Эркектер деле бир топ кыйналат. Баягы бакырбай өкүнбөй ичинде муун чыгарбай алган эркектер ооруп калат жакындан жок. Анда баары биологиялык негизде биз баары түшүнүп атабыз. Ал мисалы аял киши анан эркек киши деп бөлүп карабайт. Болгону гана мындай мамиледе ошол эки өтө негизги окуяга байланышкан. Аял затына, эркек затына караганда. Баш кошулган жакшы кубанычтуу жакшы нерсеге аял затына аралашат. Эми ал табигый нерсе. А эми кийинип атканда, жоготуп атканда ошону жерге коюу бул эми чындагы өтө оор нерсе. Анан бул аял затына аралашат. Андай чоң жүктү түйшүктү үйдө. Ошон үчүн сүйөк койгондо эркектер барат, казат эркектер бар. Анан кийин сүйөк койгондон кийин Куран окутуп, же болбосо жанагындай бир куса болуп атканда аял заттар барып ошоктон Куран окуп эскерип, топурагын жеңилдетет деген ал башка нерселер бар. Ал нерсеге жол берилет. Сүйөк коюп аткан, узатып аткан учурда аялдарга аял заты чачын жайбайт. Муну азыркы кыздар түшүнбөйт. Түшүндүргөнгө аракет кылалы. Тыюу чачын жайбайт. Эмне үчүн? Жайса дейт. Жок, маселе жесип деле эмес. Көрдүңөрбү? Дагы эле чектеп атат. Атасы өлүп калсачы. Жок, кызган. Атасы өлдү, кызы калды. Ал дагы чачын жайбайт. Маселе жесир калды да эмес. Негизи эле аял заты азанын белгиси катары чачын жазат. Азанын белгиси. Бул жерде бир эле жесир калды, күйөөсүнөн айрылды деген сөз эмес. Негизи эле аял заты кыз киши да, кыз бала да чачын жазат. Өлүгөн. Чачты өрүү салт боюнча, мисалы, кыз балада баштайт. Биринчи майда чүйдөсүн албаганда 5 көкү текелеген. Анан 40 бөлүм, анан 2 бөлүм, анан 1 бөлүм. Негизи суп чоңдоп айтканда, 5 көкүл бул өспүрүм кези, 40 бөлүм бул бойго жетип турмуш кура электеген белгиси. 40 чачуу деген ошол 40 улуу кыргыздын өкүлү. Турмуш курганга даяр, кыз алганга даяр. Кыз бергенге даяр болсун, кыздын элдин өкүлү деген. Негизи кыз эл өкүлү деп аталат, өкүл да. Анан 2 бөлүм турмуш курду, жуп болду деген сөз.
бирөөрүн бул өзгөчө кадырга жеткен. Же мындай бир даража маанга жеткенде бир бийлик десе түз мааниде бийлик эмес. Мисалы айылдын энеси, айылдын жеңеси деген маанга жетсе бул дагы бийлик. Бийлик деген сөз түз мааниде бүгүнкү түшүнүк эмес. Бийлик деген сөз адамдын сөзү, чечими, өтүмдү аткарылат. Кадыр баркка ээ деген. Ошондо бирөөрүн. Же болбосо жесир бар. Bir uygulayanın cügün milletin toluk moyununa alganda anda biliyorum. Büyüsünden adıran. Adıranı mesela joğuttan var. Azanın belgisi var. Kanday kurak olur. Şaşın da. Suru emin. Emin misin? Şaşın da. Gecekeler. Bilesene. Emin için yazsın. Azan belgisi var. Çarç sözü bu ayal zatın çarçı. Görtü de çarçında, ömürdün dağı bir belgisi katarı, görtü sululuktunda ama çarçtın iret gelişi, örülüşü. Bu iretle gelişi. Ayal zatın turmuşu, yaşoğusu iretle деген söz. Örülü. Жазылған, ошонун баары бузулду. Азанын белгisi turmuş öz nuğundan çıkıp ketти. Bayağıday göngön turmuş, göngön tartip, iret yok. Yemidik. Bayağı matrisada kaldı ki bütün nerse uradı da bir nerse gelip kaldı. Oşonun belgisi katarı çarşın жазып жүрөт. Анан жазылган чач көргөндө алыстан да билчү, бул аза кетип аткан аял киши турбайбы деген. Анан кайра бир канча убакыт өткөндөн кийин, ата эмнелерин бар жасалгандан кийин, баягы ашык өткөндөн кийин, анан кайра турмуш баягы жашоо болот да, турмуш уланыш керек деп, кайра билди экен бул деп туруп, анан бүттү. Калган нерсенин баарын эретке келтир дегенде, анан чачын кайра өчтү. Ага чейин чачы жак. Бул азанын белгиси. Калпактын төбөсүн түшүрүп кийүү, баягы эви келип калды айтып. Бүгүнкү заманда биз жанагы батыштан келген баш кийим шляпа бар эле го, мынтип кийип чечкенге оңой деп мынтип калдым. Кийикилерден сурасак, калпактын төбөсүнө түшүп атасың десе. Кийип чечкенге оңой. Бирөөсү айтат, мен бийик болуп башка келгенде төбөсү түшүп. Болгон болсо, ушундай бир нерселерди айтат да. Калпактын төбөсүн түшүрүп кийүү бул азанын белгиси. Төбөсүн түшүрүп кийген калпакты көрсө, кыргыздар алыстан, балача аза күткөн мезгили турбайбы? Кой, тамашаңды токтоп, буга тиешелүү мамиле жасаш. Алыстан эле ошону билдирет. Эмне үчүн төбөсүн түшүрүп койсо, бул азанын белгиси. Кыргыздар жакын өтүп кеткенде тоом кулады дейт. Аска тоом, таянарым, жакыным дегенден. Тоо деген бул өтө чоң кубат да кыргыздар. Андан өткөн кубат жок. Ошол өтө жакынын жоготкондо, баласынды же атасынды, агасынды, инисинди айырмасы жок, ошол жакын. Бел туткан, түркүк туткан адам жоготкондо, калпагын төбөсүн түшүрөт, тоом кулады дейт. Бул азанын белгиси. Ушундай чоң маданиятты жараткан эл бүгүн көп нерседен кабарыбыз жок. Түшүнбөй кыргыз тилинде жашап атабыз да. Чачындагы эми аял затын азыркы заман башка болуп калды. Азыр эми иреттелүү кой берсе дагы мындай бир чоосу деп кыска кетип атпайбы. Бирок негизги мааниси ошондой да. Анан азыркы жашоодо кандай кабыл аласыздар, аны өзүңүздөр билесиздер. Бирок салттуу жашоодо кандай болгонун айттым. Белгиси мааниси ошондой. Бийки. Адамды аттаба дагы экөө-үчөө окшош болуш керек катар менен. 5 деп жок, болду ошо мейли. Адамды аттаба. Адамды аттаба деген бул адам кандай болсо да, адамды аттаган бул аттап кетти деген сөз. Кесир да. Тебелеп кетти деген. Муну түшүнүктүү болуш керек э. Бирок кээде биз байкабай мындай бир бөлмөдө жап эс алып аткан, жоктоп аткан адамды аттап кетебиз, ошол негизи көрөбүз да. Айланып өткөндө негизи эле коет. Аттап кеткен заманда. Эми толук адам эмес, мындай жерде кетип атпайбы? Кээде билесиңер, Салжарада да көп мисалдар бар. Кээде ушундай эки тарап бир өрөөлгө чыкканда, же болбосо бир күрөшкө, намыс үчүн же эки мындай каршылашкан тарап эл алдында, эл көзүнчө ошо күрөшкө чыкканда, жеңилгенде аттап кетчү. Бул өтө жаман келди да. Бул ошол
тарапты өзгөчө кордоду. Жеңилген аскерлерди аттап кеткенде бул керек болсо согуш ачканга себеп болду эсептелет. Эди ошону себеп кармактуу анан маселелер башкача чечилип калды да. А негизи адамды аттабайт, бул баягы адамга кесилип калат. Бешикти теппе, куру бешикти терметпе. Бешик эмне? Аягы. Бул жаңы жашоонун жайы. Жаңы жашоо, жаңы жаралган жашоо. Ал көп нерсеге коргоого, кароого муктаж. Анан ошонун жайы бешик. Ошол өтө ыйык, өтө назик, өтө аруу. Өзгөчө мамиле талап кылган. Буюм да бешик. Анан ошону тепкен деген ошол биринчиден ал бала деген чоң ырыс да. Бешикти тепкени ошол ырысынды тепкен. Баланын өзү тепкен деген мана. Куру турса да. Куру турган бешикти терметпеди. Эмне үчүн? Эмне болот? Үйдөгүлөр аябай катышты. Азыр маанеде алды. Азыр бешикти албай алды. Кимге не болду бешик? Бөлөйсөң болду. Мазакты. Куру бешикти терметпеди. Кандай? Ооба, балага зар болуп каласың деп айтат. Балага зар болуп каласың. Себеби адам бир нерсеге зар болгондо жоктон күтө баштайт. Күтпөгөн жерден күтө баштайт. Куру бош нерседен издей баштайт, ошону чакыра баштайт. Жөнү жок куру бешикти терметкенде ошондо зарлыкты чакырат. Мунун белгиси жаман деп турчундай келет. Кыргызда айтат да ырымы жаман. Ырымы деген сөз ошо чакыра турган тартиби жолу жаман деген мааниде да. Ошон үчүн куру бешикти терметкен ошол мааниде. Айтыңыз. Жазасы эмес. Жок, бизче Кудайды ушундай бир жазалоочу зат катары түшүнүп атпайбыз. Кудай какыр жазалап атат. Адам өз күчүн өзү табат. Туура эместигинен адашкандан, жаңылгандан өзү табат. Анан Кудай жазалабайт. Жашоонун бир мыйзамы бар, кийинки бир лексе болот да. Азаптын баары кайдан келгенин ошол өзүбүздөн түшүнөбүз да. Анан биз Кудайды жазалоочу, каралоочу, ушундай бир быкаачы, зөкүр деп түшүнбөбүздүн өзү бир чоң адашуу да. Болбосо биз адамдар кызыкпыз да. Бир немеси туура эмес болсо күлөлүп башканы жылдайбыз. Кудай жазалат. Кудай жаман да. Андай эмес да. Адам өзү. Так, кесир кылба. Кесир кылба деген бул чоң кенен түшүнүк. Негизинде кесир кылба. Эмнеге болбосун? Сууга. Эң чоң кесир эмне айтасың? Билесиңби? Адам баласы турмушунда эң чоң кесир эмне? Нанга дагы текеберчилик дагы сөзгө кесир. Жок, кесирди түргө жок. Эң чоң кесир. Убакта бул. Убакта бул айтты, дагы айтпат. Баш кесир. Адамга баш кесир. Эң чоң кесир ошо. Кыргыздын түшүнүгү. Баш кесир деп коет. Түрлөрүн айтайын. Адамды чаны. Такырлемді. Ар кандай жагдай болот, адамды чанаттындай. Чаны деген сөз мындай, жактырма деген эмес. Эгиле адам тукпайбы? Кесир. Ошол мааниде. Бир мааниде балдарды таштап кетет. Бул да баш кесир. Төрөлүк балдарды бойунан алдырат. Бул да баш кесир. Бул эң чоң кесир. Өзгөчө ошо баш кесирге караганда ошо балдарга бирөөгө зар бала, бирөөгө кор бала деген бекер чыкпайт да. Бирөөгө Кудай берип атса, табият берип атса. Ошонун баалабай бактабай ага кесир. Бирөө жетпейт. Эң кызыгы, эгерде адам зар болсо башка. Жөнү жок зар болсо. Жанагы суроо Кудайдын жазасы деген. Жок, Кудайдын жазасы. Эгер адам башка зар болсо, демек ага чейин башка кесир болот. Ошо кесирдин башы айланып кетип, ага зарлык.
Demek ага чейинки ата тегинде ата бабасында жакынында demek ошол кесир болгон. Ошол кесирдин баягы айланып келип өзүнө тийген мезгили анан зарылып кетти. Учурунда түшүнбөгөндөр кесир кылып аткандар эми ушундай жагдай шарт кыйнап атам тигиндей мындай деп кесир кылса ооба бир учур ошол учурдун мезгили эмес учурдун бир жеңилдешин чечет балким. Учур маселесин жеңилдетет, бирок аягы тиги келип туруп кайра чоң зарыл. Балким өзү таппайт, мында башка жагы. Жакындар же урпактар. Же жакындар. Ушул сыяктуу нерселер эмнени кесир кылсаң кайра келип өзүнө тийет. Ошон үчүн эми бул жерге адамга кесир кылуу ошо баш кесирди айттык, андан башка ошо нанга деле, сууга деле, көп нерсеге кесир кылат. Сөзгө деле. Баягы мен мисал айтайын. Саякбай манас айтып атып бир жака чакырып. Чакан чөйрөгө манас айтып 5 мүнөткө жетип туруп алып элди аралап чекеп турду. Анан уюштуруп аткан бир жаш келди аркасын чекап атып аксакалдын болуп кетти, биз көбүрөөк уксакты белгилеп, ушунча бүтүп камданып анан ушундай эле бүтүп калды дегендей мындай. Баягы тартынып батын албай айтып атат да. Десе, ойлонбой туруп эле эки сөз менен жооп берип басып кетип калды да. Буга турган киши жок. Манас ушул киши болду. Касиеттүү адамдар касиетке да кесир кылат. Касиетке кесир кылса, касиеттин азабын тартат. Манас укчу адам жок болсо манас айтпаш керек. Жана кыргыздын макалы бар го, сууну сиңген жерде кул, сөздү уккан жерге айт. Укпай атса кулагын чоюп аркасына чуркап айткандын эч зарылдыгы. Жерде биз жашоодо көрөбүз, ушундай адамдар болот. Орусча айтканда демонстративно мы не принимаем, а потом нет выслушать. Коркуп мен айтайын. Кесир болот. Сөздүн да кесири бар. Мына сөздүн кесирине жеткен үчүн бизде бүгүн сөзгө анан кор болот. Сөздү түшүнбөй атабыз, сөз жукпай атат, сөз таасирин бербей атат. Байкайсыңар? Бүгүн биз ушундай калган. Сөзгө турбай калдык, сөзгө конок бербей калдык, жана башка. Бул дагы бир мына кесирдин дагы бир түрү, сөзгө да кесир. Мамилеге кесир. Көп нерсе. Ийгиси. Так, убакыт кандай болду? Убакыт Дастарконду тебелеге атта бар. Дастаркон бул кыргыз үчүн ыйык. Мен башка элдердин маданиятын көрүп айдан таң калдым. Кээ бир элдерде дастарконду аралап тебелеп жүрүп мындай нормально ушундай. Аябай ыйык. Бая укканды көргөндө таң калат. Ушундай ошондой. Анан кыргызда дастаркон өзгөчө. Анан бая башка маданиятын таасиринен улам көрүп, эмне болмогон эле, тилер деле кылып атпайбы деп өзгөчө жаштар түшүнбөй туруп ошондой жаман жорукка барбасын үчүн ушундай нерсени көбүрөөк. Эмне үчүн дастарконду тебелебейт? Кыргыздын түшүнүгүндө дастаркон бул сенин ырыскыңдын уйкусу дейбизби же ырыстың ошо дастаркондон билген. Жазылган дастарконунда эмне даам болсо, сенин дараметиң, күчүң, кубатың, деңгээлиң ошондон билинет деген сөз. Бар нерсеңди чачасың. Анан ошол ырыстын жайнаган жерди тебелеген, ошол өз ырыстыңды тебелеген. Өз ырыстыңды тебелеген деген сөз мындай деп түшүнбөйүнчү. Эми барды эмнеси бар экен деген мааниде эмес. Ошол бар нерсени өзүң тапсаң да, маселе мисалы өз аты эмгегиң менен таптык, туура. Маңдай териң менен. Эч маселе жок. Бирок ошол даамга кесир кылуу деген сөз же ошол тебелөө, бул өзүңдү тебелеген. Себеби ошол даамды сен таптың, сен эмгектиң, сен иштедиң, сен мээнет жумшадың, сен убакыт короттуң. Анан өзүң ошону сыйлабасаң, сен өзүңдү сыйлабасың. Дастарконуңду тебелеген, эгер өзүң дастарконуңду өзүңдү тебелегенге барабы, башка бирөөнүн конокто жүрүп бирөөнүн дастаркон тебелесең, ошол конок ээсин сыйлабак. Аны тебелегенге барабы. Себеби ошол дастаркон бул адамды ырыскы. Ийгиси. Алдан киши өткөрдү. Ушул жерде бул эми мындай эң көп кезиктүү көрүнүш. Дастаркон четинде кишилер отурат, анан бирөө кечиктеп токтоп. Анан жашуулду, жолууду, эмне кылабыз? Өткөрөбүз дейт. Орбошот. Ошондо көп учурда биз дастаркондон тура калып, дастаркон менен адамдын ортосуна кишини өткөрүп атабыз. Ушуну өзүбүз кылабыз. Аркасынан.
Алдынан кесе өткөрбөш. Дастархан алдынан адамды өткөрбөйт. Эгер дастархан жазылып, даан сызып, дастархан четте адамдар тамактанып аткан учурда, ошол тамак ичип бүткөнгө иши келип кошулган акса, төргө өтүп баратса дагы алдыңдан өткөрүлөт. Адам менен дастархандын ортосунда байланышты кестешти. Биринчиден сен өткөрдү, билбесең дагы өткөрөм десең дагы өтчү адам болуш керек. Адам менен дастархандын ортосунан кесип өтөш. Адамдын аркасынан өтчү. Жок, колго суюлганда бул жерде башка. Колго суюлуп атканда ошол бала кызмат өтөп атат. Маңдайыңа келип колго суюлат. Сен батаңда бол. Анан атыңда эмес маңдайыңда бол. Ал туура. Биринчиден. Экинчиден, колго суюлуп атканда дастархан жазылбайт. Негизи кыргызда биринчи колго суюлуп туруп, анан дастархан. А биз азыр даяр дастархан келип отурабыз, чай ичебиз, анан колго суюлуйбуз. Ошондо деле колго суюлганга чейин дастарханга батат илеп туруп, анан колго суюлуп атпайбы. Демек ошол мындай айтканда процесс бүттү. Экинчи процесстин алдында колго суюлуп туруп, анан дастарханга анан даамат келип, анан кайра батат. Демек дастарханга колго суюлуп атканда ал алдынан өткөрөлөт. Ал эми кишини деле өткөрүштү, же болбосо ортодо отурган мен чыгып кетем, бүттү, зарыл жумушум бар деп жогору жактан төрдөн ордун алган киши чыгып баратса, аны дагы сыртына чыгарат. Дастархан менен адамдын ортосунан кесип өткөрөт. Эмне үчүн деген? Адам батагылык дастархандан даан сызып баштагандан кийин ошол ырыскы менен байланат. Ошол дастархандо даан сызып баштап батагылык бүткөнгө чейин ошол байланыш турат. Ошол байланыш мындай, жанагы ырыскы деп атпайбызбы? Дастархандагы даандын баары бул үйдүн ээсинин, конок ээсинин ырыскысы, негизинен өзүнүн дүйнөсүн чачат. Бирок ошол конок болуп келген адам ошол жерден даан сызып атса, ошол адам өзү сызып аткан даан бул ал адамдын ырыскысы. Биз айтабызбы, ар бир адам өз ырыскысын. Тиги адамдын ортого койгон ырыскысынан бунун үлүшү болуп атпайбы мындайча айтканда. Ошол өз ырыскысы менен байланыш түзгөндө үй ээси менен коноктун ортосунда байланыш ырыскы аркылуу. Анын ырыскысы буга үлүш болуп бөлүнүп, ошол байланыш түзүлүп атканда, ошол байланыш түзүлөт. Себеби ырыскы ошондой. Конокту чакырып келип, өз ырыскың менен бөлүшкөнүн бул ага таандык ырыскы деп түшүнөт. Болду, аныкы сен ага тартуу кылып берип атасың. Ошого арнадың. Батагылык мал сойсоң дагы ал сенин ырыскың, бирок сен арнадың, ал бүттү. Ал ээси, булар конокто. Анан ошол байланыш түзүлгөндө, ошол байланыш түзбөсүн деген. Көрдүңөрбү кандай? Дастархандын эле маданиятында эмне деген философия жатат. Ошол нерсе бузулбасын деп ушундай бир тыюу бар, эрежелер иштеп чыккан. Кийинки түндүктү жерге жаткызып таштабай жөлөп койду. Мына боз үйтү чечкен өзгөчө. Кээ бир учурда ошо билбегендиктен улам, билбестиктен улам. Биз мындай маани бербей түндүктү жөнө түшүргөндөн кийин мындай коюп койсо алыстын топкой деп коюп жерге түшүргөн. Же бир нерсеге жөлөп тип коюш керек, же болбосо бир нерсенин үстүнө. Өзү боз үйтү жыйнаганда билесиң, тартып кандай жыйналат. Чечилген боз. Биринчи кереги. Чичи, анан жабуулары, анан түндүк үстүнө бастырылат. Ошондой тартипте ушул сыяктуу анан чечип аткандай баары дароо тең келбесе да, бирок колдон эмесе ошондой кылыш керек да. Бирок дароо болбойт да, себеби биринчи үзүк баягы турдугун баарын алып, кийиздери даярдап, анан түндүгү түшүп, анан буук кереге салынат. Ошон үчүн түндүктү ошол жыйнаганга чейин жөн эле жерге жаптырбай түшүрүп коет. Себеби түндүк түшүп. Түндүк түшкөн деген жана. Жерге жаптырып коюп, түндүгү түштү деген түшүнүк болуп калат да. Ошон үчүн түндүктү жөлөп коюш керек. Бир нерсе бакка болобу, бир нерсеге, бир буюмга жөлөп койгула, сол толуккандуу жерде жатпасын деген. Өзү түндүк бул бизде мындай белги катары. Түндүгүң бийик болсун деп атпайбызбы? Ошондой тилек айтып атабыз. Түндүк өзүндө жогортон ылдый карайт, баардык конструкциясын бекемдеп карайт дагы. Турак жай катары үйдүн куту түндүктө болгондон аны ылдый жерге койду. Жерде турган аны көтөрүп коюшту. Бир аз көтөрүп коюшту, бул көтөрүп коюшту. Мурда ошо түндүктү жерге жалпайтып койгону, бул баягы кыргыздын түндүгү түштү, түндүк көтөрөл
түндүк көтөрүүчүлөр жоготкондук болбодук. Анан ошону түшүнгөндөн кийин мамлекеттик катчы Касманбетов ошол кишинин өтүнүшү менен бул жаман белги деп туруп аны көтөрүп чыктыр. Өткөндө барганда көтөрүлүптүр. Көтөрүптүр жерден өйдө. Бирок ошол эле абалында турат. Мааниси ошол жана түндүк көтөрчү адамдардын бейти деген мааниде. Булар көтөрө албай калды түндүктү чубагы. Жетишпей калды деген. Бирок мааниси андай болгону менен негизи түндүктү жерге түшүрбөгөн. Азыр көтөрүп койду деп. Ийгисе. Адамды кейіп жатпа. Ушул мындай көп маани берди. Бир бөлмөдө өзгөчө конокко барганда бир болот го, бир бөлмөгө жайгашкан. Жол болсо, мейманканага барсаң, жана керектер алгандай жайгашып калат да. Анан эми ушундай экен, жата беребиз деп бири-бирин тепкен болбойт да. Тепкен деген мааниде кандай? Сен жаткан абалда сен бутуң менен башка бир адамга бутуң мындай багыт албасың. Кыргыздар ушуга аябай маани беришкен да. Себеби ошондой жаткан абалында бутуң менен тебесиң, ошого таянасың деген. Башка адамды таянба, тепте деген мааниде. Сен бутуң менен турчу негиз болбосун деген мааниде. Жаткан абалында. Ошон үчүн ошондо ушуну аябай маани беришкен. Бул ошол адамга карата болгон сыйырма. Түздөн түз мындай тийишпесе да, бирок багыты боюнча да тепте. Элестетпей, эми адамды жатканда да ошол тепте дейт. Анан бул жерде кутту тээп жатпа деген сөз түндүктү деп мен кошуп койдум. Бүгүнкү турмушта Кыргызда кут деген түшүнүк мындай мол мисал. Пайдаланбаганды билбейт адам. Мен өз турмушумда мисал айтайын. Бала кезде мен тайларым көлдүн күнгөйүнө биз чүйдө Бишкекте чүйдө турабыз. Экөөнүн табияты экөө. Бөлөк дегеним чүйдө биз тескей. Онун тескейинде жашайбыз. Тек маңдай тоолуп тескей. Көлдүн күнгөйү алардын тоосу күнгөйдө турат. Анан алардын күнү күндө эле жактан чыгат да. Анан тоого карата баягы абалды билет да. Анан тайдын каарыган мезгилде Бишкекке келгенде анан бир сөз айтып чыккан. Бизге күлкү да ал кезде. Şu Bişkek'e gelgenlere başıma yapılan bilmiyor, başka teknikle çıkmalık devlet. Görse şu toğu kanata, o sektinde ayrıntı bultuken de. Anan geçince teşek salganda yine ne yapamalı ediyorsun? Ay, kutlu tepkire gördü. Kutlu tepkire gördü. Teşek salganda jakşılak saldı. Niye diyorsak ki daha oturasın? Niye kutlu sen? Severde koç bol. Görse kut degen birinci daha bir manisi bu sözlükte de var. Bu kadimki geografiyalık түндүк бою тарапта болот. Ошону кут деп түшүндүк. Бүгүн биз төшөк салганда кандай салабыз? Кыбыланы теппейбиз. Бул эми мусулманчылык талабы. Кыбыланы теппейбиз. Кыргыздын талабында кутту теппейбиз. Эмне үчүн? Эми мына жанагы бир суроо. Астрологиялык, биологиялык билим бар беле, жер тоголок кабары бар беле, жок беле деген. Түндүктө эмне бар? Алтын казык. Ошол жылдыздын аты, дагы бир аты кут жылдыз. Жичи жетигендин бир жылдызы алтын казык. Северная полярный, жолбосо экинчи аты Кыргызда кут жылдыз. Кыргыздын түшүнүгүндө ошол жылдыз биздин ааламдын борбору. Kutu. Sebebi bardıq yıldızlar, yer, gün, ay menен koşul. Hem her gün özünün ordu menен alakalı. Bardıq oşol yıldızga tüzlenip, belgili bir tartip rahat menен kıymılga geldi. Takay geldi. Bir yıldız kozgalbayt, kalgan bağır aylandı. Oşon için manatı altın kaldı. Ekinci atı kut yıldız degen al oşol aalamdın kutu, borboru. Bardıq oşol tüzlenip geldi. Anan Kırgızdın düşününde adam oşol kutu tekti. Bu birinci. Ekinci manisi geografiyalık bilimde elestetilen ki biz жердин түндүк жарым бөлүгүндө жашайбыз, жарым шар. Жердин огу мындай өтөт. Түндүк уyu, түштүк уyu. Кут жылдыз тетакта төбөдө. Ошондо биз бул бетинде жашаганда биздин жогору жагыбыз кайсы турат? Түндүк. Логика. Демек ошол түндүктү тепте деген өйдө, өрдү тепте деген маани бар. Ошон үчүн сөйөктү узатып атканда жерге койгондо да.
Başı gündük ötürdü. Okul düştü. Şunun bağır astroloji oldu. Şunun bağırın bilgeni için, oşol tartipti buzbaydı dep, ağlandın, yaratılıştın emes, ağlandın dağı tartipini düşünüp, oşol tartipke saykeş getirген. Mına ошондой. Ana ошо түндүк бой, кутты тепке дегени тээп жатпады десе, бул ошондой жогору жакты тоону тепке дегендей эле. Мисалы тоону тепсе, тээп жатсаң, ичкен тамагың алып кетип деген мааниде эле. Эми албетте үйдө жайгашканда баары түз болот дейт, бирок ошол түндүккө тепкирбей жаткан. Ийгисе. Ушул менен бүтүрөбүз го дейм. Суроо. Мүрзөнү тээп жатпа? Эми мүрзөнү тээп жатпа деген кандай келсем, бул андай шарты келсе балким ошондой болот, бирок көп жерде аны кармануу кыйын болуп калат. Бир чети мындай. Жерде сөөк жакпаган жер жок. Мындай карап тур. Болгону мына кечеки жакынкы мүрзө, андан мурунку, андан байыркы деген биз билбейбиз. Балким ушунун алдыда эле чоң мүрзө. Болушу мүмкүн да. Жердин табияты бой, жашоонун маңызы, жердин түзүлүшү да ошондой. Адам төрөлөт, өлөт, кетет, жанысы келет дегенде, анан сөөк жерге жакшылай берет. Баягы кыргызда сөз бар го, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы. Биологиялык процессте жер 100 жылда жерде бүт жаңыланат. Мурунку өткөн кеткен баары жаңыланат. Рельеф өзгөрөт, токой өзгөрөт деген сыяктуу. Ошон үчүн баары жаңыланып турат. Андан деле эч мындай чоң деле мүлө деле болбойт деп ойлойм. Билбейм, балким. Диний түшүнүктө балким бардыр. Анан эми мүрзөнү тээп жатпа деп, мисалы илгеркилер журтту, анан мүрзөсү экүлөп болуп, анан ал мындай бүгүнкүдөй шартта болбосо керек. Коросу бүт эле мүрзө башталганда. Эгер андай болсо, анда теппеген жакшы негизи. А илгерки жашоодо андай болгон эмес да. Мүрзө бир жакта болчу, а журт деген көчүп конуп жүрө берген да, анан мүрзөгө жакын журт кончу эмес. Алыс болчу. Ошон үчүн ал убакта андай айтылбаса керек. Ушуну менен бүтүрөлү. Бүгүн саат 8 болуп калды. Баланы унутпа дейт. Унутпа деген түшүнөсүңбү? Кандай? Шагын сындырба, же сураганын аткарыш керек. Аткарбай койбо деген сөз. Сураганын же маселе сураганын эмес. Каалаганы. Баланын каалаганы. Сураганын го беребиз. Сурасаң кантпайбыз. Ооба. Бала унутуп калды дегенчи айттырбаса да бирок каалаганын сезебиз да биз. Ошону унутпа дейт. Бала bir nerseni kalası bir nege gözü ötüp durup tursa, yakta ateş turap gibi. Kıç tursa, gözü jaka ötüp. Oşonu üyesi baykasa, unutuppadı. Kalagan olsa, koldan gelsek verip koy. Yeniçin. Masele şaktınız. Balanın gömülü. Adamdın en ayağı, en bir uşunday bir nazik nersesi bu gömül, balanın gömülü. Bu koydu. Эгерде бала кезинде баланын көңүлү бирөөдөн бир нерседен калса, анын оңол түзүлүп кетиши өтө оор. Анан кийинки баягы турмушунда тагдырына кесепет тийип калсын. Өзгөчө ошол адамга карап. Бирөө унутуп койду, анан ошого карата көңүлү кесип калды, бүттү, ал кишиге мамилеси болбойт да, оңой. Баланы кошондо. Бала кезинде көңүлү калса, ал нерсе өмүрүнүн аягына чейин жетет. Мисалы өзүңөрдөн да байкалгынчы, бала кезинде бирөө силерди таарынтып, же бир сөз катуу сөз айтып, же бир болбогон эле жерден бир ушундай бир көңүлүңө сынган учурлар болсо, өмүрүнүн аягына чейин жетет. Себеби бала толук кандуу акыл эси менен жашаган чакты бала сезим менен, эмоция менен. Анан ошонусу көкүрөгүндө уюйт да өмүрүнүн аягына чейин. Ошон үчүн баланы унутпа деген тыюу бар. Ошол эле бала менен сен менен ошол келечекте чоң жигит же чоң кызды ким болосуң дагы ошону менен мамилеңди алдын ала түзө деген. Кандай бала болду? Чырылдайбы, ыйлайбы, тентек кылабы, жиниңе тийип атабы? Бала. Кийин ал мүмкүн баягы бек болорун ким билдир дегендейчи. Кандай адам болот деп эч билбейт. Ошон үчүн кандай болгон күндө да баланы унутпагыла деген ушундай бир эреже болгон. Ушуну менен жыйынтыктайлы. Жыйынтыгыда келишкенче мен бир байкай дагы калгандарын токтоп ырым менен тыюуларды топтомун, анан дагы бир кошумча сабактан өтүп кетсек болот, убакыт болгондо.
кезеги боюнча. Жакшы караңыздар.